Сабыры жоқ ер жаман, саясы жоқ жер жаман деген кыргыз. Сабырдын түбү сары алтын деп барлык нерсени сабыр менен жеңген. Манас баянында даңазалангандай кароорудан катпайбы, мага окшогон балдардын кагын алып жатпайбы, чечектен чечек деген жарбайбы, жер кучактап калбайбы, чегилбей чечек албайбы деген нерселерден биз эмнени аңдайбыз? Оору негизги маселеси болгон эмес кыргыздын, эң негизги маселеси намыс болгон. Намысы жоктун ары жок, ары жоктун баары жок деген. Бейиштин нурду сабырда, береке болбойт жабырда, азыркысын аңдагын, калайык журт көпчүлүк, сабырыңдан жанбагын, журт улаңдап жатканда, малдың ылаңдап таган, балакет болсо баштаган, ошондо манас айтылып, урушоңду тараталып, манас келет дегенде, ыйлаган бала соранган, байлатма жин суу болгон, тумо тушкак дегенин, ошондо туш-тушка гана качып жогулгун. Ер жигиттин боюна кайрат күтүү ошондо, асакал ошондо тиши кайнаган, ушул кез жанагы тумо тушкак калбаган, элдин баамын деп ошондой гана демге байлаган. Айланып келип кайран журт, ошого гана кайрыл кайрадан куй.